Ölümden bardыгы korkuşat. Samolyot jarılıp ketiptir, mына жерде авиа кырсык болуптур, машинадан үчү адам өлүптүр десе жүрөгү хоп дейт да. Адамдар тирүү экен эң биринчи деген суроону адамдар бири-бирине беришет. Адам негизи балуу нерсе экен да. Азыр мен бир китепти окуп жатып, Саче Гудулае мааниси кандай жакшы алдамчы болуп которулуп калат. Бул китепти окуп жатып өлүм тууралуу кээ бир маселелерди негизи өлүм сөз түрдө келет да. Асмандасызбы, жердесизби, ателдесизби, кайсы жердесиз карап отурбайт, өлүм сөз түрдө келет. Кайсы адам өлүмдөн коркот десеңиз, күнөөкөр адам өлүмдөн коркот. Зынакор, арам иштерди кылган, жаман иштерди кылган адам өлүмдөн коркот. Жакшы адам коркпойт. Жакшы адам көп нерседен коркпойт. Себеби билет аркасы таза да. Качан баягы жүзү карарып кеткен, сигарет чеге берип, күнөөлүкөр пенделер көрөсүз. Байлыгы толтура, бирок сигарет чегип жүзү карарып ошо чекелерде турганын байкайсыздар. Алар билет, эртең ушул байлыгы үчүн, акчасы үчүн барып жооп беришин билет да, сезет да. Ошондуктан ойлоно берип, сыгыла берип, кайгыра берип, өзүн кыйнап, баягы жүзү карарып, тамеки тартып, муну ясно, ачык түрдө көрүнүп турат алардын жүзүнөн эле күнөөкөрлүгү. Айтайын дегеним эмне? Өлүмдөн коркпош керек. Өлүм дагы негизи таттуу нерсе. Бир нерсени берсең, бир нерсеге жетесиң. Бир нерседен кетсең, бир нерсеге жетесиң. Мисалы, пайгамбарлар менен улуу инсандар менен бейиште боломун десең, өлүш керек да. Бейишке кириш үчүн дагы өлүш керек. Демек, качан сен бактысыздык, кыйынчылык, азап келет, андан кийин аркасынан жакшылык келет. Айдын 15 караң, 15 жарык деген ушунан да. Ошондой экен өлүмдөн коркпойлу. Бирок бир нерсени айтпасам болбойт. Өлүм биздин даярданып, сонун красавчик болгон учурубузда келет деп эч ким гарантия бербейт, кепилдик бербейт. Өлүм биздин оңолушубузду күтпөйт, биз оңолуп өлүмдү күтүшүбүз керек. Кыскасы ушул.